Индира Ганди 1917-жылы 19 ноябрда Аллахабадта туулган. Анын атасы Джавахарлал Неру кийинчерээк өлкөгө эгемендүүлүккө ээ болгондон кийин Индиянын биринчи премьер-министри болгон. Апасы Камала Неру. Индира Нерулар үй бүлөсүндө жалгыз кыз болгон. Ал 2 жашында Махатма Ганди менен таанышып, 8 жашында анын кеңеши менен кичи мекенде үйт окуучулукту өндүрүү максатында балдар союзун уюштурган. Өспүрүм кезинен баштап демонстрацияларга катышып, бир нече жолу көз карандысыздык үчүн күрөшкөндөрдүн чабарманы болуп кызмат кылган. 1934-жылы Индира атактуу Рабиндранат Тагор негиздеген элдик университетке тапшырат. Бирок 1936-жылы апасы каза болгондон кийин окуусун токтотуп, Европага кетүүгө аргасыз болгон. 1937-жылы Англиянын Оксфорд шаарындагы Совербил коллежине тапшырып, анда өкмөт тарых менен антропология боюнча билим алган. Экинчи дүйнөлүк согуш башталгандан кийин Индира мекенине кайтууну чечет. Алар көптөгөн индейлер отурукташкан Түштүк Африка аркылуу үйлөрүнө кайтууга аргасыз болушкан. Жана ошол жерде Кейптаун шаарында ал өзүнүн биринчи чындыгы саясий баяндамасын жазады. 1941-жылы Индияга кайтып келип, 1942-жылы Фероз Гандиге турмушка чыккан. Экөө тең Индиянын көз карандысы кыймылына активдүү катышкан. Бул үй бүлөдөн 2 уул төрөлгөн. Алар Раджив Ганди жана Санджай Ганди. Атасы премьер-министр болгондон кийин Индира анын жардамчысы, катчысы жана кеңешчиси катары иштей баштайт. 1955-жылы Индияда улуттук конгрессинин ишине активдүү аралаша баштайт. 1959-жылы партиянын президенти болуп шайланып, саясий тажрыйба топтойт. Ошол эле жылы премьер-министр Шастри Индира Гандиге министрлер кабинетине кирүүнү сунуштаган жана ал маалымат радио уктуруу министри кызматына тандаган. 1966-жылы Шастри каза болгондон кийин Индира Ганди Индиянын премьер-министри болгон. 1971-жылы Пакистан менен согуш башталган. Ушундай кырдаалда Индира Ганди СССР менен тынчтык, достук жана кызматташтык тууралуу келишимге кол койгон. Согуштун кесепеттери өлкөдө башаламандыкты жараткан жана 1975-жылдын 26-июнунда Ганди Индияда өзгөчө абал жарыялоо чечимин кабыл алган. Бул мажбур чечим эл арасында аброю доо кетирген. 1977-жылы шайлоодо Ганди жеңилип калган. Элге кайра келгенден көп өтпөй Индира Ганди оор жеке жоготууга учураган. Авиакырсыктан анын кенже уулу жана негизги саясий кеңешчиси Санджай Ганди каза болгон. Өмүрүнүн акыркы жылдарында Индира Ганди дүйнөлүк аренадагы иштери өзгөчө көңүл бурулган. 1983-жылы ал кошулбаган өлкөлөр кыймылынын төрайымы болуп шайланган. Анын премьер-министрлик экинчи мөөнөтү Пенджаб штатынын сих жикчилери менен кагылышуулар менен коштолгон. Индия өкмөтүнүн буйругу менен сих тарапташтарын жок кылуу үчүн жүргүзүлгөн көк жылдыз аскердик операциясы Индира Гандинин өлүмүнө алып келген. Өлүмүнүн негизги себептерине токтолсок, 1980-жылдары Индиянын Пенджаб штатына сих улутчулары Индиядан бөлүнүп, өз алдынча Халистан деген мамлекет түзүүнү көздөшкөн. Индира Ганди сих козголоочуларына каршы армияны колдонуп, ибадатканага жүргүзүүгө буйрук берет. Индия армиясы алтын ибадатканага кирип, сих жикчилерине курал менен жок кылууну көздөйт. Бул жерде жүздөгөн адамдар өлүп, ыйык жай олуттуу түрдө бузулган. Алтын ибадаткана сихтер үчүн эң ыйык жай болгондуктан алардын абирине катуу тийген. Анын коопсуздугун камсыздаган жансакчылар арасында 2 сих өч алуу чечимин кабыл алышкан. 31-октябрь 1984-жылы Индира Ганди расмий жолугушууга бара жатып, өзүнүн жансакчылары тарабынан жакын аралыкта ок жеп каза болгон. Аны дароо ооруканага жеткизишкен, бирок оор жаракатынан улам куткарышкан эмес. Анын өлүмүнөн кийин Индияда сихтер каршы массалык зомбулуктар орун алган. Айрыкча Дели шаарында миңдеген сих эркектери өлтүрүлүп, аялдар зордукталып, үйлөр өрттөлгөн. Бул окуя Индиянын тарыхында эң караңгы учурлардын бири болуп саналат.